Акыркы жылдарда жол тармагына чоң маани берилип, эл аралык транспорт коридорлорун куруу иштери кызуу жүрүүдө. Буга ылайык Ош, Сарыташ, Иркештам, Сарыташ, Карамык, Бишкек, Нарын, Торгарт жана башка ушул сыяктуу эл аралык жолдорду оңдоп түзөө иштери аяктап, 2018-жылы инвестициялык долбоорлор тарабынан 149,1 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Жалпы 251 чакырым жол оңдоого өтүп, анын ичинде Балыкчы Чолпон Ата коорумдуу жолунун 52 чакырымы салынып, 14 көпүрө курулган. Ошондой эле 2018-жылы жолдорду оңдоо жана кароо иштерине 2 миллиардга жакын сом которулган. Аймактарды өнүктүрүү жылын утурлай былтыр 16 автобустук каттам ачылып, 26 каттам калыбына келтирилгендигин транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бердалиев маалымдады. Бишкек-Ош автожолунун тоннелдер кызматынын Туашу Каракол постторунда автоматташылган электрондук шлагбаумдар орнотулуп, учурда тесттик режимде иштелип жатат. Электрондук шлагбаумдар орнотуу посттордон өткөн транспорттук саны единый окно режиминде бул ар бир транспорттор ал жерден өтүүсү биздин центральный серверде катталып турат. Бунун баары жогун бүгүнкү күндө терминалдар аркылуу жүргүзүлүп, борбордук сервер тарабынан көзөмөлдөнөт. 2018-жылы жолдор паспорт бизде жана лаборатория алынган. Лаборатория менен 907 километр жолдун паспорттоо жумуштары болду. Жүк алуучуларга жана жүк жүктөөчүлөргө вагондорду өз убагында берүүнү камсыздоо үчүн Транспорт жана жолдор министрлиги Кыргыз темир жол ишканасын акционердик коомго айландырууну караштырууда. Бул тууралуу маалымат жыйында Транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бердалиев билдирди. Анын айтымында бул чечим айыл чарба продукцияларынын экспортун илгерилетүү жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү үчүн кабыл алынды. Орун басар туризмди өнүктүрүү максатында Ташкент балыкчы сезондук каттам ачылып, быйыл 2019-жылы да бул каттам боюнча иштер уланмакчы деп кошумчалайт. Биздин темир жол жетекчиси Россия темир жолу менен жетекчиси менен жолукканда булар бизге локомотив вагондор менен жардам берүү болуп сүйлөшүлгөндө, бул акционердүү жагы дагы бизге көп пайда келтире турган жагын айта кете турган болсок, акционерный коом деген акционер коом өзү түздөн-түз инвестиция тарта алат да. Биздин темир жол бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана болгондуктан түздөн-түз инвестиция тартканга шарттары жок болуп жатат. Стратегиялык ири ишканаларды өнүктүрүүдөгү эң башкы маселе бул каржы маселеси. Бул өңүттү алып караганда темир жол бул кирешелүү ишкана. Бирок вагон, локомотив паркы жана жол чарбасын модернизациялоо үчүн эбегейсиз чоң акча талап кылынат. Бул багытта Кыргыз темир жолу улуттук компания таза кирешенин 50% мамлекеттик бюджетке төлөп берет. Ал 2010-жылдан 2018-жылга чейин 1,5 миллиард сомду түздү. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Кубан Асанбековдун айтымында, жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу үчүн кошуна мамлекеттер кошумча дотация төлөнүп берилет. Ал эми Кыргызстанда темир жол дотацияланбайт. Бул багыттан алып караганда Кыргыз темир жолун жок дегенде таза кирешенин 50% бюджетке төлөөдөн убактылуу бошотуу жөнүндөгү маселелер темир жол үчүн өтө маанилүү. Для того, чтобы развить железную дорогу, для того, бул суроо бир күндүк эмес. Темир жолду өнүктүрүү аз убакыттын ичинде көп суммадагы акча каражаттарын талап кылат. Ошол себептен Кыргыз темир жолу ишканасын акционердик коомго айландырууну бир күндүк же бир сүйлөшүү менен чечилип калган иш катары билбешибиз зарыл. Темир жол Кыргыз темир жолунун гана жүзү эмес, өлкөнүн жүзү. Ошондуктан ал Кыргызстандын экономикасы үчүн иштеши керек. Финансовые источники нам необходимо. Эске салсак, туризмди өнүктүрүү максатында 2019-жылда сезондук Ташкент балыкчы каттам ачылды. Мындан тышкары Бишкек Карабалта автожолдорун реабилитациялоо учурундагы жарандарга ыңгайлуулук түзүү үчүн Бишкек Карабалта каттамы ачылып иштеп жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинен маалымдангандай, быйыл 2019-жылы жол бюджетинин эсебинен 120 километр асфальт төшөө иштери аткарылат. Ошондой эле бодурлоо жана шагыл төшөө иштери жүргүзүлмөкчү. Өкмөт тарабынан 2019-жылга бекитилген капиталдык салымдар беренесинин тизмесине ылайык Балыкчы, Тамчы, Чолпон Ата коорумдуу автожолун реконструкциялоо иштери өз убагында бүткөрүү жана дебитордук, кредиторлук карыздарды азайтуу пландары бар экендигин министрликтин өкүлдөрү билдиришет. Айза Камчыбекова, Бакытбек Маматсаев, Пирамида.